Нуржан Кармабекұлы, менде бір екі сұрауым бар. Сіздің жалпы маалыматыңызды қанаттандырарлық қатары ұқтық. Мол мамлекеттин өнүгүп өсүш жолунда бул шайлоо эң башкы ролдорду аткарганы белгиленип калды акыркы убактарда. Мурда Акаевдин кезинде, Бакиевдин кезинде бюллетендерди пачкалап, пачкасын бузуп, бир эле киши машинанын ичинде отуруп алып, жана птичкасын коюп, урналарга тыгып жүргөн шайлоолор болгон. Туурабы? Аны элдин баары билет. Эми жана кээде кылган жакшы нерсени айта билиш керек. Атамбаевдин бир заслугасы элдин алдында ушу таза шайлоону киргизип коюп кетти. Балга башка жумуштарын мен айта албайм. Но факт, что ушул таза шайлоону ошо биздин жанагы Кыргызстаныбызга ошо кишинин эмгеги деп мен билем. Анан эми кылганды айтыш керек да кээ бир жердечи. Дагы бир менде бир мындай сунуш суроо бар да, сиз кандай ойлойсуз? Азыркы кезде банктар, финансылык жанагы учреждениялар онлайн түрүндө дүйнөдө миллиарддаган акчаларды айландырып атышат. Интернет банкинг деп коет. Бул цифровизация кезинде ушул биздин шайлоо системасы биометрика кирди, жакшы. Жалпылап ушу бир жакшы программаларды киргизип, БШКда толтура биздин миллиондогон жарандарыбыз, например, 7 миллион калкыбыз болсо, ошонун 2,5 миллион шайлоочубуз барбы? Канча шайлоочу бар Кыргызстанда? 4 миллион. Бирок катышканы дайыма 2 миллиондун айланасы. Канча? Ошондо 2 миллион, 2,5 миллион киши катышпай атат да шайлоого, туурабы? Ошого онлайн шайлоону бир программаны сатып алып, бир кымбатыраак болобу, өздөрүнүн ар бир жарандын шайлоочунун коду, идентификациялык кодун берип, ошону бир шайлоо системасына киргизсек кандай болот? Сиз туура айтып атасыз. Добуш сатып алууларга каршы биз электрондук добуш берүүдө жана добуш берүүнүн купуялыгын сактоого биз мындай кепилдик бере албайбыз. Үчүнчүдөн, албетте, коомдук көзөмөл жүргүзүү инструмент абдан так жана эч кандай мындай так болуш керек, ачык болуш керек, эч кандай күмөн туудурбаш керек. Ошондуктан ушул эгерде ушул маселелерди биз чечүүгө чече алсак, анда электрондук жана дистанттык добуш берүүнү киргизсек болот. Рахмат. Бул дистанттык шайлоодо эң негизгиси ошо хакерлерден, жана сиз туура айттыңыз, кибербезопасность. Ошол жагын катуу караш керек да. Анан бир хакер отуруп алып, Дубайда отуруп алып, целый 2 округга депутат чыгарып койбош керек да. Кийинки жана мен суроом, азыр эми биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан демилгеленип, жана административдик территориялык реформа жүрүп атат. Мамлекеттечи башталып атат. Пилоттук деңгээлде 1-2 региондордо өттү. Ушул административдик территориялык реформанын башталганда жана шайлоо округдарында өзгөрүүлөр киреби, кандай болот? Кыска эле жооп берип койсоңуз. Ооба, эгерде мыйзамдык деңгээлде административдик территориалдык өзгөрүүлөр киргизилсе, мыйзамдык деңгээлинде азыр пилоттук режимде болуп атат, анда ошол жаңы түзүлгөн административдик территориялар, аймактарда жаңы шайлоолор өткөрүш керек. Ошондуктан бизде массалык түрдө жергиликтүү шайлоолор 25-жылы болот. Азыр пилоттук режимде 23-24 жылда белгиленген президенттин жарлыктарында. Ошонун натыйжасында эгерде ийгиликтүү, эффективдүү деп табылып, реформа практикалык түрдө ишке ашырылса, анда 24-жылы округдар өзгөрүлүп, 25-жылы жаңы округдар боюнча шайлоолор өткөрүш керек. Рахмат. Нуржан Кармабекұлы, түшүнүктүү болду. Кийинки суроого өтө берсек, убакытты жанагыны алып. Айтсаңыз, борбордук шайлоо комиссиясына канча мүчө бар? Сиз председатель кошулуп? 12 мүчө бар. 12 киши өздөрү добушка ээ. Ооба. 12 киши. Тең добуш. Мурда ошол жана партиялардын лидерлери өздөрүнүн квотасы менен ар бир партия, саясий партиялар ушундай БШКга мүчө кылып биз билгенден берчү да, ол киши БШКнын мүчөсү болсун деп. Азыркы кезде ошол борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кандай жолдо тандалып алынып атат сиздерде?
Конституцияга ылайык 6 мүчөсү жогорку кеңештин сунушу менен жогорку кеңеш тарабынан шайланат. Ал эми 6 мүчөсү президент тарабынан сунушталып, жогорку кеңеш тарабынан шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясынын бир мүчөсү бир кандидаттан чоң акча алып, якыбы далилденгенби, далилденбегенби билбейм, депутат кылам деп кармалып камалды эле. Ошол шайлоо БШКнын мүчөсүнүн тагдыры эмне болду? Иштеп атабы, соттолдубу же акталдыбы? Акылбек Эшимов деген. Эсиңизде барбы ошол? Ооба, биздин коллега сот бүтүп, күнөөлүү деп табылып, мыйзамга ылайык анын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулду. То есть БШКнын мүчөсү болбой калды азыр, э? Анан мен акыркы суроом, 2021 жылы шайлоо бизде Кыргыз мамлекетинде ар кандай жерде кандай өттү билбейм, биздин округда өтө таза өттү. Өтө таза өттү. Эч кандай бир кысым же болбосо административдик ресурс жана башка аракеттер болбоду. Мен депутат болуп отурам, 49 добуш айырма менен келгем депутатмын. 13.323 добуш алганмын. Жанакы экинчи келген киши 13.200, дагы үчүнчүсү ошондой эле. То есть ушул эле темпте кетсек, мен ойлойм, бул шайлоо тармагында да чоң бир жакшы реформалар, жакшы жака өзгөрүүлөр болот. Иштериңиздерге ийгилик, менин суроолорум бүттү.